Билесиздер, элге болгон нерсени ачык айтам. Кээде менен капа болуп калышат ачык айтканда. Өмүрбек жөнүндө айтып коеюн дегеним. Биз мына Садыр Кожоевич башына болуп бийликке келгенден бери 3 жылдан ашык убакыт өттү. Жакында эле ошо башында эле бийликке келгенде Кумтор маселесин көтөрүп чыккан президентибиз. Кумтор маселеси боюнча биз 2 президентти, 4 премьер-министрди, 2 спикерди, 10дон ашык мамлекеттик кызматкерлерди, ошентип отуруп 20га жакын мамлекетте иштеген чоң кызматкерлерди жоопко тарттык. Ошолордун иштерин изилдеп чыктык. Ошонун негизинде Кумторду биз мамлекетке кайтарып алдык. Ошол жоопко тартканга аракет кылып тарткан адамдардын арасында Өмүрбек дагы болгон. Мына мен ачык айтып коеюн. Премьер-министр болгон маалында ушунун Кумторго карата жасаган ушундай иштери бар дегенде биз текшерип чыкканбыз. Эми Өмүрбек капа болбош керек, биздин бекер гостиницабызда да жатып чыккан ошо маалда. Так. Бирок бул жерде мен эмне айтайын дегеним? Мен айтайын дегеним, ошончо мамлекеттик чиновниктерден бир гана Өмүрбек Токтогулович кылган кылмышынын жоктугуна байланыштуу деген бир эне менен акталып чыкты. Бир гана ушул акталып чыкты. Мына биз муну ачык айтып коюшубуз керек. Ошондуктан мен бул жерге келип отурам. А эгерде Өмүрбекти биз жоопко тартканда, кылган кылмышы аныкталып калганда мен бул жерге келбейт элем.